Кудайдын чакырыгы 29-август. Сизди кимдир бирөө алдаганда кандай сезимде болосуз? Ал эми бирөөлөрдүн сөздөрүн, иш аракеттерин чалды куйду кылып, чечендик менен өз пайдасын ойлоп, адамдардын чечимдерине таасир этүүнү каалагандаргачы? Андайларга кандай карайсыз? Кандай гана чечендик болбосун, жакшы дарак жаман жемиш бере албайт. Ошондой эле жаман дарак да жакшы жемиш бере албайт. Биздин жашообуз чындыгында эмнеге ишенерибизди, кандай баалуулуктарга ээ экенибизди жана кимге кызмат кыларыбызды көрсөтүп турат. Иса өзүнүн шакирттерине жалган окутууларды таануу үчүн сергек болгула деп айткан. Кудайдын тирүү сөзү болгон Библия бизге жардам. Биз ыйык китепти дайыма сыйынуу менен окуганда, ыйык рух бизге адамдардын жашоосундагы жемиштерди туура баалоого жардам берет. Кудай кээ бир адамдарга окутуучулук жөндөмдүүлүк берген. Алар ыйык китепти биз үчүн түшүндүрүп беришет. Ыйык рух болсо бизге Кудайдын сөзүн түшүнүүгө жана ага баш ийүүгө күч берет. Жакшыны, жаманды баамдаганды үйрөтөт.